өз бактыңды жарат. Бул притча сен чынында эмнени каалагандыгыңды билсең баары кыялдуу экендиги жөнүндө. Бир адам эң жакшы жашоо жөнүндө кыялданат. Ага ал жашаган үй, кийген кийими, бир сөз менен айтканда аны курчап тургандардын баары жакты. Ал эмне үчүн бирөөлөрдө кыялданууга гана болгон нерселердин баары барда, анда эч нерсеси жок экендиги жөнүндө ойлонду. Менде сонун үйүм, сулуу аялым, көп акчам болгондобу, мен бактылуу болмокмун деп күнү бою ойлонду. Күндөрдүн биринде анын алдында бир периште пайда болду. Сен ойлоруңду уктум деп сөз баштады. Мен сага жардам берүүгө даярмын. Эмне каалагандыгыңды айтып эле койсоң, мен баарын аткарам. Бул адам абдан кубанып, өз бактысына жолукканына ишене албай турду. Ушундай да жөнөкөй болобу? Жөн гана сура, баары аткарылат. Сен анын ордуна бир нерсе кааласаң керек. Бирок периште ага эч нерсе керек эмес экенин айтты. Сен көптөн бери суранып жүргөнүңдөн сага эмне керегин жакшы билет деп ойлойм. Жөн гана сура. Баары болот. Эң жакшы, адам сүйүнүп кетти. Мага чоң жана жакшынакай үй, тамакты жакшы жасай алган сулуу аял жана канча иштетсем дагы түгөнбөгөн акча керек деди. Жакшы деди периште. Уктап турсаң сенде баары болот. Чындап эле кийинки таңда бул адам чоң жана кооз үйдө койгонду. Аны жылмайып турган анын аялы болгон сулуу кыз тосуп алды. Эрте мененки тамак даярдалган болчу. Баары жомоктогудай эле. Банктан анын атына эсеп ачылган болчу жана ал эсеп ал канча сарптаса, ошончо кайра толукталар эле. Башында бул адам өзүнүн бактысына ишене албай жүрдү. Анын сүйүнүүсүндө чек жок болчу. Арадан күн артынан күн, ай артынан айлар өтүп жатты. Ал эми анын жүрөгүнө барган сайын боштук менен жалгыздык толуп жатты. Ал өзүнөн дагы эмне кааласа болот? Чындыгында менде ансыз деле баары барго деп сурап жатты. Ошол мезгилде ал көптөн каалаган бактысына ээ болбогонун түшүндү жана кайра периштени чакыра баштады. Периште анын алдына келгенде, мен эмнеге бактысызмын? Менде чынында баары барго деп сурады. Мен сен каалаган нерсенин баарын аткардым. Андыктан өз бактыңа рахаттана бер. Андай боло албайм. Мен чоң үйүмдө мен жалгыздыкты сезип жатам. Сулуу аялым мени кубандыра албай калды. Жана мен абдан каалаган акчада мага канааттануу бербей жатат. Эмнеге? Мага жооп берчи, периште. Сен менден үйдү сурадың. Бирок үйдөгү ыңгайлуулук менен жылуулукту сураган жоксуң. Сен менден сулуу аял сурадың. Бирок сүйүү жана түшүнүшүү сураган жоксуң. Сен менден акча сурадың, бирок акча сага тартуу кыла алган эркиндикти, күчтү жана кубанычты сураган жоксуң деп жооп берди периште. Ответил ангел. Адам абдан кубанып, рахмат, мен баарын түшүндүм, мен ушунун баарын каалайм, мага мунун баарын берчи деди ал. Эгер баарын түшүнгөн болсоң, анда барда өз бактыңды өзүң жарат деди да периште көздөн кайын болду. Сказал ангел и исчез. А бул адам өзүнүн мурдагы үйүндө, жакшы үйсүз, аялсыз жана акчасыз, мурдагы калыбында ойгонду. Бирок анда өзүнө болгон ишеними жана чынында эмне каалагандыгы жөнүндө билими бар болчу. На самом деле.